Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Hikmet Çolukbayev, мен суроо берейин сизгечи. Жалпы бюджеттин баягы прогнозуна, анализге кайсы министрлик жооп берет? Минфин жооп бербейт. Минфин, бул полностью Минфиндин. Минфин жооп бербейт. Министерство экономика жооп бериш керек. Негизги ички дүң продукция боюнча, макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча, жалпы анализ кылып берет. Мындай, угуп турсаңыз, Минфин жооп бербейт болот. Минэконом жооп берет. Биринчиден, мен каршы. Экинчиден, бюджеттин прогнозуна негизги баяндамачы болуп дайыма айтабыз. Дүйнө жүзүндө ошол эле сиз Белоруссияны, Казакстан, Россияны мисал кылып кетирип атасыз. Ошол жерде карасаңыздар, кимдер баяндама берип аткан. Ал жерде Минэконом. Азыр сиздин берген сунушуңуз, азыркы суроо жооптардын бардыгы бул чыгаша бөлүгүнө. Ошол эле Всемирный банк берген сунуш. Эсадин боюнчачы. Бул дагы бюджеттин төлкө чыгаша бөлүгүнө эле берилип аткан сунуштар да. Биз эгерде жогорку кеңеш бюджеттин негизги прогнозун аныктап беришибиз керек. Кайсы жерде резервтер жатат, кайсы жерден акчаны кошо киргизишибиз керек. Анан мен бул мыйзамды кабыл алып атканда мына укуктук экспертиза жок экен да азыр, барбы жокпу? Жок, мен көргөнүм жок. Экинчи окууга беребиз деп комитеттин чечиминде турат. Жок, укуктук экспертиза сөзсүз болуш керек. Эмне үчүн дегенде, бул жерде жогорку кеңештин укугу, ошондой эле өкмөттүн негизги укуктары жөнүндө мыйзам жөнүндө сөз болуп атат да. Азыр мына мен укуктук экспертиза, правовой экспертизаны айтып атам. Правовой экспертиза. Не, юридический эксперт барбы? Бар. Эмне деп турат? Менде мынтип турат. Комитеттин чечими. Мен комитеттин чечимин карадым, окудум. Бул жерде мыйзам долбоорунун укуктук экспертизалар бөлүмү жана экспертиза нәтижелеген түрлөрү бөлүмү боюнча ой пикирлер бул мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдап каралат деп атат да. Мындайда алып коебуз. Бул биздин комитеттин чечими, азыр бул чечимге Эмил Токтокович кол коет. Ушул чечимдин негизинде биз палатага алып чыгабыз. Түшүнүңүздөрбү? Анан кийин бул жерде Hikmet Çolukbayev. Bizde 2014 жылы өкмөт жогорку кеңешти Конституционный палатага берген да. Ошол Конституционный палатадан жогорку кеңешти Кыргызстан тарыхында биринчи жолу жогорку кеңештин астындагы институт. Мындайча айтканда өкмөт биз түзөбүз да. Жогорку кеңешти утуп алган. Эсиңиздеби? Бюджеттик негиздер жөнүндө мыйзамдын 20 статьясынын 5 пункту боюнча. Сиздерде барбы эсиңиздерде? Ошол соттун чечими эсиңиздерде эмне болгон? Өкмөт берген. Ошол жерде жалпы капиталдык салымдар боюнча тизмени аныктай турган орган бул өкмөт деп чечим чыгарган. Bizde bюджеттик негиздер жөнүндө мыйзам бар, жана ошол бюджетте мыйзам болуп калат. Иерархиясы боюнча экөөнүкү бирдей болуп калат экен. Ошондуктан бизде дайыма талаш болгон. 2014 жылга чейин жалпы капиталдык салымдар жөнүндө ушул кирген объектилердин тизмесин жогорку кеңеш аныктап келген. Азыр сиз берген сунуш боюнча дагы кайра ошол Конституционный палатанын чечимине каршы биз мыйзам киргизип атабыз. Бюджет кодексинечи. Siz айтып атасыз, бюджет киргенге чейин бир ай мурда өкмөт жалпы капиталдык салымдар жөнүндө ушул объектилердин тизмесин жогорку кеңештен макулдуктан өткөрүш керек, анан кийин биз кабыл алабыз деп атабыз да. Ошон үчүн бул мыйзам кабыл алынып атканда эмне үчүн мен укуктук баягы экспертизаны сурап атам? Ошол Конституционный палатанын чечимин же болбосо мына бизде Конституциянын 80 статьясынын 3 пунктунда так жазылып турат. Biz ушул шифраны өзгөртүүдө жалпы баягы бюджеттин киреши жана чыгаша бөлүгүнө таасир бере алабыз да. Мисалы үчүн 9 ай болсо сиздер 6 ай деп атасыздар, туурабы?
1 сентябрь десе июнга которуп атпайсыздар, 30 июнга, туурабы? Бул жерде жалпы бюджеттин баягы киреше бөлүгүнө таасир бере турган мыйзам болуп калып атабы? Эгерде мындай боло турган болсо, анда ошол Конституциянын 80 статьясынын 3-чү подпунктун сизге окуп коеюн. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгымдарды көбөйтүүгө караган мыйзам долбоору өкмөт тарабынан каржылоо булагы аныкталгандан кийин Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынышы мүмкүн дейт да. Мындайча айтканда, бул мыйзамга өкмөт жалпы макулдугун бериш керек. Ошондо гана биз кабыл ала алабыз. Эгерде буну азыр өкмөт жарымына макулмун, министр, калганына макул эмесмин десе, биздин карап аткан мыйзам долбоору өзү негизи биздин Конституциянын норманын 80 статьясына каршы келип калып атпайбы? Ошондуктан укуктук экспертиза сөзсүз болуш керек. Ошондо гана комитетке кириш керек. Сиздерден суранычы, ошондуктан биз Жогорку Кеңеш туура мыйзамды чыгарабыз, аткарышында көзөмөлдөйбүз да. Ошондуктан мен комитеттин төрагасынан суранат элем, ушул мен көтөргөн жогорку маселелерди толук кандуу бизге түшүндүрүп берсин. Эгерде түшүндүрүп бербесек, палатага чыгарып кое турган болсо, кээ бир нормаларды биз аша чыгып кеткенде болуп калабыз. Анан палатага чыккандан кийин биринчи сөз Садила Камболотовичке тиет. 3 жолу депутат болгон. Экинчи сөз мына вице-премьер-министр болгон Акылбек Үсөнбековичке, туурабы? Эмне үчүн мыйзамдарды карабадыңар? Анан кийин палатага алып чыкпадыңар. Бюджет бул жерде экономист, финансисттер жокпу деген маселе көтөрүлөт да. Ошондуктан бул маселени кийинки күнгө калтырып койгонго мен сунуштайм. Логика боюнча кетип атам да. Логика боюнча биз действительно бюджетти кабыл алып берсек, бюджетти бекитсек, эмеге биз приложение кылып объекттерди беките албайбыз. Мен ушуну айтып атам да. Аны бир, экинчиден, может быть, действительно, мен сиз айткан конституционный чечимге окуй элекмин, көрө элекмин, аны көрүп чыгам. Правовой экспертизаны биз бергенбиз отделга. Аны сага көрсөткө барбы правовой экспертиза? Правовой экспертиза бар экен. Дагы да бир карап чыгалык аны, правовой экспертизаны. Отдел менен иштеп чыгалык. Анан кийин сурок боюнча, мына мен жаңада айтып кеттим, ушул көрүлгөн чоң-чоң экономикалар исполнение менен проектти көбүн бөлүп атпайбы? Алар эмнеге ушундайды кыла алат, биз кыла албайбыз. Шуга мен мен ушуну айтып берип атам да. Мен кээ бир жерлерин колдоп атам. Сиз азыр бюджет жөнүндө маселени көтөрдүңүз. Анан кийин жалпы прогноз, резерв жөнүндө маселе жок болуп атат да. Биз төлкө азыркы бүгүнкү күндөгү расход жөнүндө эле сөз кылып атабыз да. Бюджетке негизги жоопкерчиликтүү прогноз, негизги милдетти бул экономика министрлигинде турат. Мен түшүнүп атам. Ошон үчүн мен айтып атам. Азыр кана мен экономго суроо берейин десем, азыр жок да алчы. Азыр өзгөртүүлөр. Мына транспортный налогдор, өзүңүздөр билесиздер. Мына сентябрь айында, августта берилет, туурабы? Салык кызматы, Минфинден жооп берип койсоңуздар билген. Транспорттук баягы салыктар, анан кийин баягы налог на помещение деген кайсы срок уплаты 2 сентябрь. Канча? 2 сентябрь. Вот көрдүңүзбү? Биз сиз айтып атасыз. Жалпы бюджеттин аткарышы боюнча баягы мыйзам жөнүндө каралсын деп атасыздар. Биз төрөгө кириш больше бүйөрдө техническое исполнение. Бюджет ушу бет менен калып атат. Эч ким менен айтып аткан жок. Бюджетти биз текшерип карап чыгып, бюджет исполнение деген бүткөндөн кийин багып туруп өткөн жылды карап чыгалым деп атабыз. Аны бекитип туруп, анан кийин багып туруп ошол жерден чыккан баягы сиз айткандай замечание, предложениянын баарын алып келип, эң жылдал болбосун деген максат меники. Мен өзгөртүү бюджетке киришип аткан жокмун да, мен срокторду, техническая часть. Сроктордон жалпы цифралар өзгөрөт. Киреше, чыгаша бөлүгүнө өзгөрөт. Сиз жакшы түшүнөсүздөр. Мен аны түшүнүп атам. Анан кийин бюджетке биз 2 жолу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизе алабыз. Анын дагы сүрөгү өзгөрүп атат. Ошого Минфин макулсуздарбы сиздер? Бюджетке өзгөртүүлөрдү. Сиз Алмазбек Акунжанович, сиз айтып коюңузчу. Биз урматтуу депутаттар туура маселени көтөрүп кеттиңиз. Азыр биз бул жерде карасаңыздар, өкмөттүн заключениясы биз сроктордун баарына каршыбыз. Мисалы 15 май 15 майда отчет исполнения келиш керек да. Бул эле мыйзамда эмес, закон, конституционный закон о правительстве каралган да. Өткөндө да мен айттым, ага эми өзүнчө заключение беребиз. Биз аны өзгөртүшүбүз керек. Ал жерде жазылып турат 15 май депчи. Анан экинчиси, ушул эле жерде
не үчүн ал 15 май коюлган? Өткөндө мен эксперт болуп баягы обсуждение болуп атканда айттым эле да, закон об акционерных обществах бар. Закон о банковской деятельности бар. Ал жерде да сроктор бар да. Аларды өзгөртүшүбүз керек. Ошондуктан өкмөт принципиально ушул срокко каршы. А бир техникалык жактарга, например, автоматизация кылыш керек, башка дегендерге биз макулбуз да. Анан эң главный дагы айтып коеюн сразу эле да. Могу Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турганда биз ошол 30 ноябрга чейин, то есть 1 декабрга чейин биринчи жолу историяда бюджет кабыл алып бериңер да. Бул биздин ыйгарымдуулук эмес, силердики да. Ошо жылдан бери, буюрса мына 3 жылдан бери убагында алып берип атасыздар да. Ошол. Анан үчүнчүсү капложение боюнча эң туура айттыңыз. Мен айтып кетейин дедим эле, бул чоң сот болгон. Эки законодательный орган менен исполнительный орган. Ал жерде Конституциялык сот чечкен. Өткөндө да айттым эле буларга, алында карап койгула депчи. Рахмат. Анан токтотуп сизге бир суроо да. Өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзамда ал мөөнөттү азыркы мыйзамда өзгөртүү кирген жок да, туурабы? Ооба, кирген. Мына Экмет Түрөкбаев. Биз ал жөнүндө эксперттер менен сүйлөшкөнбүз, туурабы, эксперт? Жок, мындай кылсаңыз, бул укуктуу ченемдик актылар жөнүндө мыйзам бар. Билем аны. саны. 7 пунктунда конкретно эле жазылып турат. Эгерде сиз бүгүн биз кабыл алып койгондон кийин бул бюджет кодексин, эгерде конституциялык мыйзамга каршы келе турган болсо, бул иштебейт, ал түз иштеп тура берет. Ошондуктан шашпаңыздар. Могу Конституционный палатанын чечимин карап коюңуздар. Башка укуктуу ченемдик актылары жөнүндө мындай шайкеш келтирип койгула, болду, ошол эле кайра киргизе бересиңер. Бирок өкмөттүн эске алыш керек. Биз ушул эксперттер менен ал жөнүндө сүйлөшүп атканда, ушул регламент, биздин регламент иштеп аткан регламент менен эле кетет деген ушундай сунуш кылган эксперттер. Биз ушунун аякка көз бурганы ушул болду да. Рахмат. Төрөбай Закировичтен Өзбекте мындайда кечирип коесуз. Эксперттер адашышы мүмкүн да. Мүмкүн. Ошондуктан сиздер карап койсоңор, кечирип коесуздар, мен туура эмес айттым.